жертвенный агнец. Курманайт Кыргызстанда расмий мамлекеттик майрам болуп эсептелет. Бирок Курманайт кайдан келип чыккан, ал күндү кандай белгилеш керек? Садака берүүнүн жол-жобосун бардык эле биле бербейт. Андыктан биз бүгүн Курманайт тууралуу кенен-кесир айтып беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Курманайт ислам дининде зиярат кылуунун соңун белгилөө майрамы болуп эсептелет. Ата айтып тургандай эле Кудайга курмандык чалуу күнү. Тагыраагы Куран китеби боюнча Жабраил периште Ибрахим пайгамбардын түшүнө кирип, Аллах анын уулун курмандыкка чалуусун буйруганын айтат. Куранда Ибрахимдин кайсы баласы экени так көрсөтүлгөн эмес. Ошентсе дагы анын Исмаил деген уулунун аты аталып келет. Ал эми Торат китеби боюнча Ибрахимдин Исхак деген баласынын ысымы көрсөтүлгөн. Принеси меня в жертву, как это было велено. Но не смотри мне в лицо. Я боюсь, что ваше сердце смягчится, и вы не сможете выполнить свой долг. Будьте терпеливы, мой отец. Ошентип Ибрахим уулун учурда Мекке жайгашкан Мина деп аталган жерге алып чыгат. Курмандык чалууга бардык даярдыктарды көрүп, баласына бычак такаганда анын мизи өтпөй уулу аман калат. Ошондо жогорудан белги келип, Кудай курмандык чалууга кой бергени жазылган. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. Ошентип Курманайт Зулхиджа мусулман календары боюнча айдын 10-чу же 13-чү күнү белгиленип калган. Тактап айтканда, орозо айт бүткөн соң 70 күндөн кийин майрамдалат. Курманайт Арапа күндөн башталат. Ал курмандык чала турчу күндөн бир күн мурун. Бул күнү ажылыкка барган мусулмандар Арафат тоосуна чыгышып, Кудайга жалынып жалбарышат. Ал эми Курманайт күнү жарандар таң эрте туруп, гусул алып, таза тыккан кийим кийип, мечитке баруулары кажет. Мечитте намаз менен бирге хутба окулат. Хутба адатта Курманайт, орозо айт жана жума күндөрү айтылат. Мында имамдар зиярат тууралуу жана курмандык чалуунун маани маңызын түшүндүрүп беришет. Намаз окуурдун алдында тамак ичпеш керек. Мечиттен келген соң курмандык чалып, мал союлат. Ошондо гана даам татууга мүмкүн. Жаныбарды бир гана капчыктуулар эмес, мүмкүнчүлүгү бар, бардыгы союуга мүмкүн. Ага жараша дасторкондун үстүндагы түркүн даамдарга толтуруп, кошуна колоң, тууган уруктардын үйүн кыдырышат. Эл арасында айт күнү 7 үйдү кыдырыш керек деген сөздөр айтылып калат. Бирок ислам дининде андай чектөөлөр жок. Келиңиздер, алыңыздар. Всю жизнь рядом живем. Первый раз за столом собрались. Курмандык чалыш үчүн колунда бар адам катары кимдер эсептелет? Эгер сиз жашаган үй жана анын ичиндеги эң зарыл оокаттардан сырткары 43.500 сомдук мүлкүңүз бар болсо, анда курмандык чалууга жарактуу болосуз. Бул сумманын ичине мал, унаа, акча, товар же башка баалуу буюмдар кирет. Эми курмандыкка чалына турчу малды союунун жол-жобосуна токтолсок, Курманайтка кой, төө же уйдун эти жарайт. Кой же эчкинин жашы жарым жылдан кем болбосу шарт. Бука же уй 2 жашта, ал эми төө 5 жашта болуусу абзел. Курмандыкка аксаган, көзү сокур, кулагынын жарымы кертилген, мүйүзү сынык, оорулуу жаныбарлар жарабайт. Тескерисинче ал сулуу, семиз, көлөмдүү болуусу кажет. Эгер каражат жетиштүү болсо, анда бир киши өз атынан бир кой же эчки соя алат. Ал эми уй менен төө 7 кишинин атынан курмандык чалынса болот. Же болбосо бир үй бүлө үчүн бир кой деле жетиштүү. Маркумдардын атынан дагы курмандыкка мал союуга мүмкүн. Амин. Тоюңар жакшы өттү. Үйүңөргө кут консун. Амин. Ошондой эле малды союу алдында бычакты жаныбарга көрсөтпөй курчутуп, аны кыйнабастан жанын чыгарыш керек. Союлган малдын эти 3кө бөлүнөт. Бир бөлүгүн жетим жесир, кембагалдарга таратып, экинчи бөлүгүн бышырып, туугандарга, досторго, кошуналарга эт тартыш керек. Ал эми 3-чү бөлүгүн үйдүн эси өзүнө алып калса болот. Курмандыкка чалынган малдын этин дагы, жада калса терисин дагы сатууга болбойт. Эгер малды касапчыга сойдурган болсоңуз, анын акысын эт менен кутулууга тыюу салынган. Малдын эти жана терисин бекер берүүгө гана мүмкүн. Бекерби? Ооба, бекер. Ислам динин катуу карманган айрым өлкөлөрдө Курманайт 4 же 5 күн майрамдалат. Мисалга Түркия жана Катарда 10 күнгө созулса, Сауд Аравияда 2 жума уланат. Өткөн жылы Кыргызстанда коронавирус пандемиясынын айынан Бишкек шаарынын Борбордук аянтында айт намазын окууга тыюу салынган, бирок мечиттерде эмес.
Айт намазга келген ар бир жаран санитардык эрежелерди так сактоосу талап кылынат. Бет кап кийип, өзүнүн жай намазын алып келүүсү кажет. Мечитте адамдардын ортосу кеминде 1,5 метрден жакын болбошу керек. Ошондой эле кол алышып же кучакташып учурашпай эле аралыктан салам берип коюу коопсуз болуп эсептелет. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Келе жаткан майрамыңар менен.